Карыздап акча алып ата-энени умра сапарына жөнөтсөк кандай болуп калат? Ушундай суроом бар эле дейт. Ата-энеңиз улгайып, бир топ жашка барып калган болсо, эртең ушул умраны көрбөй калабы? Андан дагы чоң өмүрүндө парз болгон ажылык барбай калабы? Эгер ажылык милдет болсочу, мисалы. Кандай болуп калат? Ушул жерлерди көрүп келсе, ошол жерлерди көрүү менен бир намазга келсе, иман сөздөрүнө келсе деген илгери ниет болсо, анда карыз алып жөнөткөнүңүз жакшы. Адамдар азыр карыз алып арам нерсе үчүн, күнөө иштер үчүн карыз алып атпайбы? Бирок ошону төлөй алуу жолу бар болсо, өзүңүз кыйналып атсаңыз, эгер үй конуш биринчи камсыздаш керек болуп, үй жай турак жайды башка жетишпей атсаңыз, азыр карыз алуу сизге милдеттүү эмес. Анткени умра өзүбүз бул сүннөт амал бекемделген. Ал мүмкүнчүлүгү чектелип аткан учурда ал милдет дагы, парыз дагы болбойт. Ошон үчүн абалды карап көрүңүз. Эгерде жумушуңуз жакшы болуп, кичине ашып аткан болсо, анда ата-энеңизди ошо намазга келип калуу максатында жөнөтсөңүз жакшы нерсе. Жөн жерге барып аткан жок. Анан кыйналып, чектелип турсаңыз, азыр кыйналбаңыз, үй жай шартыңыз түзүңүз дагы, анан ажылыкка жөнөтүүгө аракет кылыңыз.